Анда сөз сізде. Баштайыңыз. Урматтуу бүгүнкү парламент угуучулары, анан депутаттар. Biz бул эми банк маселеси баягы адамдын кан тамырында жүргөн кан сыяктуу да. Банк иштебесе эч нерсе болбойт да. Эми банктар кандай иштеп атат, азыркы айрыкча кийинки сүйлөгөн баланын сөзүн угуп туруп, мен мындай таң калдым да. Каяктан цифраларды алган. Анан ошо банктын бул бар жокко тиешеси бар. Бул эми негизи мыйзамдардын иштебегени болуп атат да. Биз ушундай кайрылуу даярдаганбыз. Ушул жерде эми депутаттарга жолугушта кыйын экен. Өткөндө жанагы укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жанагы эмесине киребиз деп 100 адам келип алып туруп, бир 5-6 оны киргизип, биз жанагы кайрылуубуз бар эле бере албай калдык. Анан кийин бердик. Азыр кайрылуу даярдаганбыз. Эмне ошо бардык иш ушу банктын ишине байланыштуу да. Ошо кайрылуу 25 паракта. Биз азыр муну бюджет экономикалык саясат, фискалдык саясат боюнча комитетке да бердик. Укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетке бердик. Бюджетный комитетке Мажитовага бердик. Укук тартиби боюнча комитеттин Эрбаевга бердик. Анан конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери боюнча регламент боюнча комитет Хаджеза. Анан депутаттар жеке Бекешевге бердик. Бекешев аркылуу Алиев, Кубаныч Медербек, Кубаныч Байбыч, анан Самый Кожо Миржал, анан Чыңгыз Айдарбековге бердик да. Бул азыр бардыгы алышты. Эми биз бул жерде эмне менен кайрылып атабыз? Эми мыйзам иштебегенден кийин мыйзам эме боюнча конституция жана конституциялык мыйзамдардын нормаларына таянып жана жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлиги өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияны жүзөгө ашыруучу өкүлчүлүктү ачык айкындыкта өзүнүн ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыктарын аткаруу үчүн өз шайлоочулар алдындагы жоопкерчиликти камсыздаган орган катарында 80-берененин негизинде анан жогорку кеңештин депутатынын статусу боюнча мыйзамдын 16-беренеси. Жогорку кеңештин депутатынын мыйзамдыкты бузууну четтетүүнү талап кылуу укугуңарды пайдаланып, төмөндөгү фактыларга баа жана аткарылбаган мыйзам нормаларына расмий мындай бир түшүндүрүштү каалайбыз да. Эмне үчүн мыйзамдар иштебейт депчи. Эми биринчи эле баштаганда мен мына Висемирный банктын жана Governance Matters деген рейтинговый агентство бар. Ушунун агентство эмесинен дайындайм. Бул жерде бардыгы жазылган. 96 жылдан беричи. Бизде 6 показатель менен булар рейтинг жүргүзүшөт. Бизде ошо мыйзам чыгаруунун сапаты бизде ошо 30-29дан ашпаптыр да, 100 болуш керек. Анан экинчи мыйзамдын үстөмдүгү, эми аткарылышы да 12-74. Мен муну мындай деп түшүнөм. Мисалы үчүн соттор мына чечим чыгарып атат. 100 чечим чыгарса 12-си эле 12,74 эле туура экен да, калган туура эмес да, мыйзамга дал келбейт. Ошондой эле жемкорлукка көзөмбөл. Мына 11-32. Эми почти бизде 80-90% коррупционный мамлекет экенбиз да. Анан экинчиден бул экинчи Transparency International деген билесиңер ба? Именно коррупцияны өзүнүн отдельно эме кылат. Мына 23-жылы биз 141-чи орунду алдык да. Болбосо 4-5 жыл мурунга салыштырганда бир 5-6 позиция аркага кеттик да. Бул эми нелерди билдирет? Бул талдоолор көрсөткөндөй калктын пикирине мамлекеттик органдардын кайдыгерлиги, жумуштардын натыйжасыздыгы болуп эсептелет. Өкмөттүн жүргүзгөн жумуштарынын. Айрыкча мыйзамдар чыгуунун сапатынын жоктугу. Жана ошол мыйзамдардын иштебегени жемкорлуктун төмөнкү деңгээлде көзөмөлдөнүшү өлкөнүн өнүгүүсүн токтотууда. Эми иштебеген мыйзамдар мен кыска айтып коеюн, бу жерде көп бар окуп аласыңар да. Биринчи бизде эмгек кодекси бар. 2004-жылы кабыл алынган. Бул жанагы bir 156 статья бул эмгек кодексинде. Бул эми баягы өзү эгемендүү болгондо эле кабыл алуучу эң керектүү мыйзам болчу. Булар
2004-жылы алынып атат. Ошондой болса дагы бул эмгек акынын реалдуу наркынын деңгээлин жогорулатууну камсыздоо. Бул то есть индекстөө. Эмгек акынын реалдуу наркынын деңгээлин жогорулатып камсыздоо товарларын жана кызмат көрсөтүү керектүү баларын кымбаттаганына жараша эмгек акынын индекстөө кымбаттайт. Эгер ушул мыйзам кабыл алынып иштегенде бизде жылына эме деп коет, индекс потребительских цен-чы. Көрсөңөр болот, бул отчеттордо бар. 10, 25, 30га чейин да. Эгер эсептегенде бизде айлык акы ушу жылда индексте жүрүп келгенде, ушул бүгүнкү күндө бюджеттердин айлыгы эң төмөндө 150 сом болмокта, 150 миң сом. Ал эми эгер жалпы кирешелерге индекстелгенде, пасовая пенсия 40-70 миң болмокта. Эми бүгүн билесиңер кандай акыбалда экенибизди. Бул мыйзам вообще иштеген жок да. Экинчиси, мына бюджет боюнча мыйзам. Эми жакында аябай мыйзам тартышып атат. Биз бюджет боюнча мен көрүп атам, жогорку кеңеште мен даже уялып атам да. Бизде бюджетти түшүнгөн бир да депутат же эч ким жок экен да. Мына биз бул жерде жаздык кайсы статьялар. Бизде именно мыйзам так иштебей бюджет ушундай болуп атат. Себеби мына Конституциянын өзүндө эле бюджетке тиешелүү 4 статья бар. Мына 4-чү берене. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик төмөнкү принциптерге негизделет. Мамлекет жана муниципалдык кызмат адамдарынын коррупция шарттарды түзгөн аракетсиздигине тыюу салуу. 17-чи берене. Кыргыз Республиканын экономикалык ишмердиктин ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт жана улуттук экономиканын кызыкчылыгын коргойт. 18-чи берене. Ушул беренени жакшыраак мындай эме кылып алсаңар да. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден турат. Же болбосо мамлекеттин кирешелерин чыгашаларын камтыйт. Анан эле консолидированный башка деп эле баштайлантыра бересиңер да. Анан бу жерде эң негизги бюджетный кодекс, бюджетти билесиңер, бюджеттин кодекси негизинде түзүлөт. Эң негизги статья бу жерде 6-чы берене. Бюджеттин принциптери. Бу жерде эң негизгиси мунун ичинде полнота, значит бюджет толук болуш керек. Экинчиден тиешелүү өздүк булак гана эсептелет бюджетте. Өздүк булак. Биз болсо жанагы гранттарды киргизе беребиз. Жана финансовый активдер туруп аны чыгарып салабыз. Анан закрепление за соответствующим бюджетным собственностью. Бул мамлекеттин ичинде гана биз о чет эл гранттарды эч качан доходко киргизе албайбыз. Ушуну канча эме кылабыз, бирок бизге ушундай эме болуп калыптыр да баягы. Дефицити аз болсо, значит бюджет нормальный да. А ол мамилет чечип атабы, чечпейт атпайбы, ал эч ким кызыктырбайт экен да. Мына 27-чи берене бар бюджеттин дефицити. Бу жерде биринчи бөлүгүндө жазылып турат. Бюджеттин киреше жыйындысы, бюджеттин чыгаша жыйындысы депчи, айырмасы деп жана конституциядагыдай. 1-1 деп туруп өзгөртүү киргизип алган мына кече 23-жылдын эле башында. А бул жерде вообще непонятный да. Ушунун айынан мына бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджеттин дефицити 140-130 миллиардка чейин болуп атат, а булар 20 миллиард, 10 миллиард профицит деп жүрөт да. Кечиресиздер, биз бюджетти талкуулаган келдикпи же мыйзам болбой? Просто тематикадан чыкпасак. Себеби башында айттым да, кичине болсо чыдабай кетесиңер эле. Анан мамлекеттин бюджетине мына дагы бир ооз сөз айтып коеюн. Мына бул мамлекеттин тышкы карызы менен ички карызы бул бюджеттин дефицитин жапканга кетет, билесиңер. Анан акчанын эмиссиясы мына банктын эмеси. 20-жылы 87 миллиард карыз болгон. Ошол жылы да 21-жылы 29 миллиард, 22-жылы 41 миллиард, 23-жылы 81 миллиард. Ал эми эмиссия 20-жылы 37 миллиард болуп атат. Мен округлууну айтып атам. 21-жылы 34 миллиард. Малеке, мыйзам боюнча айтсаңыз. 22-жылы 82, мына азыр болду. 23-жылы 38. Ошондо бизде бюджеттин дефицити 23-жылы 119, эми калган окууласыңар, окуңар келип айтат аларына. Анан экинчи маселе, бюджет кирешелеринин негизин түзгөн бажы төлөмдөрү боюнча системалык түрдө болуп келе жаткан жоготуулар. Мына отчет берип атат. 21-жылы 32,8 миллиард келди, 22-жылы 81,8, 23-жылы 111,5 миллиард депчи. Анан Кытайдан эле келген товарды алганда, мына 21-жылы 7,4, 22-жылы 15,4, былтыр 20 миллиард келиптир. Бу жерде эми окуп аларсыңар, бу жерде жылда 92
22 жылы 182, 23 жылы 238 миллиард ақша жоқ болғады. Анан эми мына банкка келдик. Банкта жанагы 163-тү кандай түшүнүшпөйт билбейм да. Берде ошол 6-чы беренеде банк чектеп атат. Банктын чектегени бул. Улуттук банк аныктаган процент деп атат. Бул баягы банктардын орточо процентин алат. Ошол уже чектөө. Анан ошого мынабу 13 жылы 163 мыйзам менен ошого 15 кошуп эсептелет деп атат. Бул 15 эмне? Банктарга подарка. Мындай болбойт да, негизделиш керек да. Ошону эч ким түшүнбөйт да. Банк чектеп атат, кошумча чекте 15-ти кошуп атасыңар, Бул эмне, эл томаяк болсун деп атасыңар. Ошонун айынан мына банк аныктап атат 14-жылы мисалы 21.99, 22 депчи орточосу. 15-ти кошкондо 36 болуп атат. Эми жанагы кредитный союздар боюнча билесиңер. А жерде проценттер 60-ка чейин эме кылышат. Мен дагы эмелер болсо дагы эме кылам. Мына эгерде жылына 2023 жылга чейин 5-жылдан банктардын берген насыя көлөмү 11 миллиарддан 275-276 миллиардка чейин болуп турду. Анда мыйзамсыз кошулган 15%дын насыя алгандарга канчалык зыянын алып келгенин жана банктар тарабынан канча мыйзамсыз киреше алганын эсептегиле. Депутаттар, мына силер мыйзамды көзөмөлдөйт экенсиңер. 4-чү, Улуттук банкта мына атаандаштык боюнча мыйзам кабыл алынган, билесиңер. Антимонопольный комитет деп коет, ошол боюнча мыйзам. Бирок мыйзамда жазылган 2-чи беренесиндечи атаандаштык чөйрөсүндө мамлекеттик саясат. Бу жерде банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна монополияга каршы жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын улуттук банк тарабынан улуттук банкка берип атат. Ошо антимонополия функциясын. Бүгүнкүгө чейин ушул атаандаштык мыйзамы булар реализация кылган жок. Буларда жанагы өзүнүн правлениянын бекиткен атаандаштык боюнча эмеси бар, баягы жобосу. Ал 2005-жылы чыккан. Ал эми бул мыйзам как раз эме болуп атпайбы? Кара ниетти, монополияны бардыгын чектөөнү контроль кылат депчи. Гана бу жердечи. Ошо отдел защиты прав потребителей ачык болгон. Ал чистый банктардын эмеси, адвокаты. Бир мен жалган болсо айтчу ушул жерде. Бир заемщик 100 жол барса ham бир маселе чечкен эмес. Экинчи, бизде дагы бир эме бар. Баягы валюта мененчи. Эми кредитти клиент кандай валюта менен алсын. Бирок график төлөмдөр бүт сом менен бизде 307-чи жаргандык кодекс бар. Ошонун 1-эле пунктунда жазылып турат. Кандай гана милдеттеме болбосун талка сом менен эсептелет деп. Ошо сом менен эсептебей булар ошо жанагы булардын тарбинде жанагы 4 нерседен куралат да тарбин. Силерге түшүндүрүү болушун айтып коеюн. Биринчи бул акчанын стоимосу, экинчи банктын расходу, анан риски банктын, маржа. Риск банкта турат, о тарифтин ичинде. Онун тышкары бул клиенттерге рискти жүктөп коюп атат. Эми мунун эгер муну эсептеген болсо бизде себеби бар, эми силер укуңар келбейт экен. Эгерде 2005-23 жылга чейин 2005 жылдан насыяны эсептесе мына 7,16 миллиардтан бул жана валюта менен берген кредит. 46 миллиардка чейин беришиптир 23 жылчы. Эгер насыялык келишимдин бул мыйзамдагы нормадан окуп атам мен. Мыйзамда насыялык келишимдин валютасынан айырмаланган валюта менен мыйзамсыз насыя алгандарга канчалык зыян алып келген банктар тарабынан канча мыйзамсыз киреше алганын эсептеш керек. Кайтарыш керек буларды. Анан негизделбеген жогорку пайыздар. Азыр жана менин алдымда чыккан эме тимелер эме кылып кетти. Банктардын өздөрүнүн отчету бар. Улуттук банктын отчету интернетке кирсеңер турат. Мен ушуну эч кимге окута албадым да. Окусаңар деп, даже банктын өздөрү окубайт экен. Эми бу жерде берилген насыянын көлөмү, ошодон проценттен түшкөн пайыз, доходу, анан ошол берген кредиттин өздүк наркы бар. Эми мына 23 жылда алайын, 257,8 миллиард берип тур, бул коммерческий банктар.
49,16 миллиард эме алып атат, жанагы Гречия. Же болбосо 19-23, ортосу 19-23 болуп атат. Эми ошонун кредити эме себестоимость 5,93 болуп атат. Чистый маржасы 13 болуп атат. Кантип бул биздин Кыргызстанда эле бар. Ушундай анализ кылбайсыңарбы? Жөн эле андай мындай деп эме кылып берет. Эми финансылык эмес уюмдар. Мына 38 миллиард бериптир, 23. Мен бир эле жыл, менде бүт 95-жылдан 2005-тен беркisi бар. 38,16 миллиард бериптир, почти 11 миллиард Гречия алышып атат. Же болбосо 28,4. Это бул среднеизвешенный. Мен айтканда кээ бирлери 60-ка чейин бар. Эми булардын себестоимосу ушу берген кредит 7,7 болуп атат. Же болбосо чистый маржа 27 болуп атат, почти 21. Бул деген эмне деген? Бул эмне? Грабеж да жөн элечи, тономой. Анан булар акчаны каяка кылып атат? Мына азыр жазышып атат, былтыр коммерчиялык банктар 25 миллиард алды деп эмечи. Азыр мына 35 миллиардка чыгып атабыз прибыль деп. Бул прибыль алганы, ладно, чыгып атат. Экинчи, булар каяка акчаны кетирип атат? Булар административный расход куруп атат. Мына 20-жылы коммерчиялык банктарда 14,9 болсо, 22,9 болуп атат. Былтыр 31 миллиард болупту. Жылда 5-10 миллиард расход администрация. Ушул байкуш элдердин ушу үйүн алдырган, тамын алдыргандардын эсебинен булар административный расход. Айлыктар мына көрүп атасыңар, 1 миллиондон айлык алат орточо. Улуттук банк жаңа эмелери. Ал эми жанагы финансылык эмес насыян мекеме уюмдар. 20-жылда административный расход 923 миллион болгон. То есть 1 миллиардка жеткен эмес. Кийинки эле жылы 3,1 миллиард. 3,5 миллиард. Бул эмне деген бул эми? Бул тоноо эмне анан кийин? Андыга бүгүн келип ушу банкты баягындай тоноп эме кыласыңар, эме колдоп эметкениңерге мен таң калам да. Ошо силерде бир жүрөк деле жок окшойт да. Баягы элге страдания вообще эстен чыгып калганда, ушунчалык коррупция болуп турбуз дагы, бөлүнүп алып туруп эле элди байкуш бир мусор кылып коюп эле өзүбүз тим эле жыргап, ошо өзүбүздүн жашообуздан анан элдин жашоосун да ошондой деп ойлоп атабыз да. Анан экинчи эми айта берсе көп да берди. Мен перечень кылып бербегем 9 мыйзамчы. Бизде мамлекет жер кадастры бар го, бу жерде абсолютно мыйзам жок. Мына 4 мыйзам мен жетекчи алган, ошо мыйзамдар бири да жок, мына 33 жыл болду мамлекет болгонубуз. Эми депутаттар бир мындай эме кылгыла да. Биз ошон үчүн эме кылып атабыз. Эми бу жерде кайсы статья кандай бүт баардыгы ачык жазылган. Эгер түшүнбөй же башка болсо болбосоңор, биз любой убакта эме болуп берем. Анан биз эми жанагы кайрылууларды 30-40 адамдардын подписи менен берип атабыз. Анан биз ошондо суранып атабыз. Комиссия түзүүнү сунуштайбыз. Анын курамына керектөөчүлөрдүн укугун коргон коомдук бирикмелер, ошондой эле президенттин аппаратынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары кирсин. Жогорку кеңештин жана өкмөттүн бюджеттик процесстин бардык катышуучуларынын, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, граждандык жана эмгек кодекстеринин жана башка мыйзамдардын мамлекеттик бюджетти түзүү жана бекитүү боюнча жана банк иштери боюнча ченемдик нормаларын аткаруу жана мыйзамдардын иштешине талдоо жүргүзсүн. Ушундай бир комиссия бир мындай такташы болбосо болбойт. Анан жөнүндө мактана беребиз, жөнүндө турган эле жерденчи. Болду менде ушул. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу сурооңор болсо айткыла. Жок, ордуңузда отура бериңиз, суроо болсо ошодон жооп бере бериңиз. Жок, дагы бир нерсени айтып коеюн мен эмени. Азыр салыштырып атпайбы жана? Мына Грузияда жазып атат. Эң көп топ 10 стран мира с самым высоким среднегодовым процентным банк депчи. Зимбабве, Зимбабве ориентирди кылам, 170% экен. Мадагаскар 53, Малави 33, Өзбекстан 22-15, Колумбия 23, Сьерра Леоне дейт 19-54, Украина 22-51. Соғыш болуп аткан жерде 22-51 болуп атат. Мозамбик 23-70, Бразилия 43, Аргентина 97. Эми 10 мамлекет, самый низкий процент.
Мына Швейцария қаяқ ориентировать керек. Швейцария 286, Багамы 4,25, Қытай 1,5 миллиард халқы бар, 4,35. Чехия 4,68, кечеле Варшавский договорда болған bizмененче. Кувейт 4,97, Босния Герцеговина 4,11, Таиланд 4,29, Болгария 4,43, Италия 4,89, Фиджи 4,97. Анан daha bir нерсени айтып коюш керек. Грузия халқы 3 миллион 694 киши. Территориясы 69 700. Быйыл мына 2025-ке бюджетти кабыл алды. 10 миллиард 260. 3,5 бизден экеси. Эгер Грузиянын деңгээлде болсо, биздин бюджет 22. Мамлекеттик бюджет 22 миллиард болуш керек. Жанагы эмне дейт? Консолидирование эмес. Анан бир эле образование берген гана 1 миллиард 164 болуптур, 25-жылда бюджет берет. 3,5 миллион халкка. Бизде экеси болсо, бизде 2 миллиард болуш керек. Ошондо бизде азыр 42 миллиард образование болуп атат, бизде 180 миллиард болуш керек. Анан эмнеге мактанабыз билбейм. Рахмат. Рахмат. Негизи Абдумалик мырза, бул жерде биз бүгүн мыйзам долбооруну талкуулаганы келгенбиз.